Ош шаарына негизги кире берүүчү жол болгон, буга чейин жападан жалгыз Монуев көчөсү аркылуу Аскар Шакиров жана Алимжанов көчөлөрүнүн кесилишиндеги жол түйүнү. Бул эки деңгээлдүү болот. Унаалар бүткөндөн кийин жол астынан жана үстүнөн өтүүчү жол болот. Бул жерде буга чейинки болгон жол чырак алынат дагы, жол чырак жок болот бул жерде. График работа боюнча ушул өткөн жылдын 24-жылдын мына акырында ушул жылдын башында бүтүш керек болчу. Азыр биз графиктен бир аз артта калды, бир ай эле. Анын себеби бар. Ал эми форс-мажорный ситуация деп коет. Бул келишимде да көрсөтүлгөн. Биз негизи курулушту баштаганда ушул Монуев көчөсүн, мына Аскар Шакиров көчөсүнөн кесилишкен жерин эки жагын толук жаап алып туруп, унаа өтпөгөндөй кылып туруп курулуш баштаганда график работа боюнча ошондой 6 айда бүтүшү керек болчу да. Буга жалпысынан жергиликтүү бюджеттин эсебинен каржыланып жатат бул долбоор. 261 миллион сомго келишим түзгөнбүз. Grand City деген куруучу компания бул жерде жеңүүчү болуп аныкталган. Азыр эми биз мына январдын акыры же аба ырайына дагы байланыштуу эми ушундай эле күн ачык болуп турса, январдын акыры, февралдын башындарында биз мына жолду эми билесиздер, азыр асфальт жок, бирок шагыл жол кылып ачып коеюн деп атабыз. Бул жерде ушу биздин проект өтүүчү жер ушул жерде. Жалпы жолдун узундугу 700 метрге жакын да. Бул жерде туннелдин узундугу 290 метр. Туннелде мына подпорный стеналардын негизинен бул тарабы башта эле куюлуп бүткөн болчу, мына оң тарабы мына куюлуп бүтүп калды. Бир 2-3 күндө подпорный стенаның баардыгы куюлуп бүтөт. Подпорный стена куюлуп бүткөндөн кийин биз үстүндө балковый плиталарды монтаж кылып баштайбыз. Мына бир жакынкы бир жуманын ичинде. Бирок биз бул жолду бүтүп эле шагыл жол кылып ачып коеюн дегенбиз да. Ошондой дегенибизде мына жерде Ош областык суу чарба башкармалыгына караган Яккалик деген канал бар. Яккалик деген канал бар. Биз бул канал биздин проектке кирген эмес. Биз ушул ачарда каналдын астына түшүп карап калдык. Строительдерден карасак, аябай эскилиги жетиптир. Тетигинде карасаң, эч кандай подпорный стена каргалып калган эмес. Ал жака жеп кирип кеткен мындай аңырайтып, эме кылыпчы, мындай үңкүр сыяктуу кылып. Могул жерде азыр бизде сүрөттөр дагы бар. Көпүрөнүн астындагы подпорный стеналар түшүп, сынып калган. Плиталар сынган. Ошондуктан биз бул көпүрөнү жасабай өтүп кеткенге мындай жүрөк чыдабады дагы. Бир куруучу компаниядан сурандык, ошол өзүнүн эсебинен азырынча жасап берип атат. Биз ага кошумча жумуш катары карап беребиз кийин. Исключение добавление болот. Бул жерге да чоң эле көпүрө өтөт. Жалпы узундугу 32 метр, туурасы 9 метр болгон чоң көпүрө жасайбыз. Эми бул дагы кичине убакытты баягы ушулар карматат да. Бирок бүткөндөн кийин бул ушул жакшы келечеги узак убакыттагы срок службасын кызмат кылып берет да. Ошондо февралда ачсаңыз, февралдын башына. Жалпы жолубуз качан бүтөт? Жалпы жол мына жаз айларында асфальт чыгарым эле бүтөт. Азыр айтып атпайм, негизи жумуштар бүтүп калды. Бетон иштери мына бул подпорный стенаныкы 1-2 күндө бүтөт. Биякта пешеходный жөө адамдар өтүүчү өтмөк бар, ошол эле калат. Калгандары планировка, лоток коебуз, болду. Жумуш негизинен мындай көпчүлүк проценти бүтүп калды да. Болгону асфальттоо иштери калды. Эми асфальттоо иштеринен жазда асфальт чыкса, тиги аба ырайына карап туруп, биз аны бүтүп беребиз без жагдайларда.